Бул мыйзам негизи терминологияны эле киргизип атырсыздар да, түшүнүктөрдү. Туурабы? Ооба, Элвира Жылгалбековна туура. Негизги өзгөчөлүктөр эмне болуп атат? Негизги өзгөчөлүктөр мурдагы мыйзам боюнча, эски мыйзам боюнча бул жакта туруктуу жашаган жери боюнча биз өзүбүздүн мамлекеттик социалдык кызматтарды көрсөткөнбүз. Азыркы маалда ошол туруктуу жашаган жерин алып, бүгүнкү күндөгү Бул ички миграция менен жүргөн адамдарыбызга жакшы жардам болот экен да. Да, туура. Ошондо азыркы учурда пайыз кандай, иштебеген адамдар, жумушсуздуктун пайызы кандай Кыргызстанда? Кыргызстан боюнча жалпы пайызы 6,2. Бул Ошондо канча миң? Бул 94.200 киши. Биздин каттоодон өткөн, жалпысы 156.300 киши. Эми сиздер негизи саясат эле жүргүзөсүңөр, бирок сиздин оюңузча азыркы мындай ушул жумушсуздуктун себеби эмнеде болуп атат? Жумушсуздуктун себеби эми бул экономика байланыштуу, айлыкка байланыштуу көп кишилерибиз миграция сыртка чыгып кетип атат, аны өзүңүз жакшы билгендей. Экинчиден жумуш орундарды ачууга шарт түзүлүш керек. Бул комплекстүү жумуш, өзүңүз билесиз. Ошо комплекстүү деген кандайча сиздин оюңузча? Жалаң эле биздин министерствонун эмес, жалпы Министерство экономики и сельского хозяйства, жалпы министерство ведомстволордун жана биздин бизнес ассоциациялардын, биздин инвестиционный климаттын көп факторлору бар. Элмир Жылгалбеков. Саясатты жүргүзгөнү менен мындай многофакторун дегени менен мындай так сөздөр, так жооп бере албай атасыздар да. Менимче деген биз ошол коммерческий банктерден болобу, негизи өзүнүн стартап, өзүнүн ишин ачам деген адамга бизде мүмкүнчүлүк жок да. Анткени биринчи кредит алам дегенге чейин кредитный история болуш керек. Кредит алам деген адам залог болуш керек. Залогу жок болсо, имущество кое турган эч нерсеси жок болсо, анысы аз келгенсип, дагы тиги проценттер, пайыздар абдан чоң да. Ошондой нерселерди силер да биздин улуттук банктын жетекчисине да сунуштаңыздар. Эми саясатты жүргүзүп жатпайсыздарбы? Анан экинчи бул коррупция. Ар бир жарандын мындай иштебеген жаранды сурасаңыздар, бир жерге барып орношоюн десем, сөзсүз түрдө же пара сурашат, мамлекеттик кызмат болобу, муниципалдык кызмат болобу, же тааныш аркылуу жумушка орношсо болот дейт да. Буга кандай сиздин көз карашыңыз кандай? Чынбы? Эң биринчиден сиз айткан биздин кызматкерлер менен же башка кызматкерлердин түздөн түз социалдык кызматты берип атканда биздин жарандар менен байланыш бул цифровизацияга өтүп атат. 2019 жылы биз министерствода цифровизацияда 2 чоң системабызды киргизгенбиз. Анын ошо каттоодун регистрацияда жана справкаларды азыраак алууда шартты түзүп берип атабыз. Экинчиден сиз айткан эми банк системасын обязательно аны эске алабыз. Алар менен сүйлөшкөнгө дагы бир шарттар түзүлөт болуш керек. Азыркы маалда бүгүнкү программабызда дагы калкты иш менен камсыз кылуу программасы 2020 жылы жаңы программа азыр түзүлөт. 21 жылга ошол сиз айтып аткан так банк менен, бизнес менен кошо иштешип жумуш орундарын ачуу максатында программалар жазылып атат. Коррупция боюнча берген суроомо жооп берген жоксуздар. Мамлекеттик кызматка, муниципалдык кызматка, жумушка орношом деген адам таанышы жок, жумушка орношу болбойт деп арызданып атышат. Коррупция абдан чоң деп. Ошого көз карашыңыз кандай? Көз караш терс, Элвира Жылгалбековна. Жок, ошондой нерсе болуп жатабы деп мойнуңуздарга ала аласыздарбы? Мен ала албайм, бизде андай нерсе жок. То есть сиздин оюңузча коррупция үчүн жумушсуздук коррупцияга тиешеси жок деп атасызбы? Албетте, ал деле бар болушу мүмкүн. Мен бул суроону эмнеге берип атам? Ачык айкын конкурстарды өткөргөндө деген кандай өтүп атат, канчасы өтүп кетип атат, канчасы өткөн жок деген нерселерди такташ керек. Анан дипломдорду текшерип келсек, көбү сатылып алган дипломдор чыгат да, ошону да текшериш керек да. Бул комплекстүү. 10 секунд.
Анан деген бизнес ассоциациялар деле мен көтөрүп кеткен суроолорду алар деле силерге кайталап беришет да. Анан мен түшүнөм сиздин жоопкерчиликтүү кызматтын өкүлү катары берген суроолорго мындай так жооп бере албай жатасыздар. Бирок негизи ошол нерселерди жойбосок бизде жумуш Ал эске алынып атат, Элвира Жылгарубековна. У нас биздин конкурстар ачык айкын өтүп атат жумуш ордундарына.